саламатсыздарбы? Биз азыр Тоң районуна караштуу Кара Тала айылына келдик. Бүгүн 2024-жыл 22 апрель. Азыр саат 13:40. Буга чейин өзүңүздөр көргөн эки сүрөт 16 апрель 2024 жылы так убактысы 16:52-де тартылган эки сүрөт. Ал эки сүрөттө окуя же болбосо кылмыш кайсыл жерде болгондугу боюнча келип тартылган жабырлануучунун өзүнүн баласы менен. Башкача айтканда, кылмыш 14 апрель болжол саат кечки 10-дордо болуп аткан болсо, баласы 2 күндөн кийин 16 апрелде күндүзгү саат 16:52-де келип тартып атат ошол сүрөттөрдү. Ошол сүрөттөр боюнча окуя же кылмыш болгон жерде азыр биз кароого келдик. Бизге чейин Тоң райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери келип кароо жүргүзгөн. Биз да өзүбүз кезегибизде ишке кандайдыр бир жардамы же тиешеси бар жагдайлар аныкталып калабы экен деген ой менен биз келдик. Аз сиздерге кененирээк түшүндүрүп айтып берем. Биринчи сүрөткө көз сала турган болсоңуздар, мына жиптин үзүгү сүрөттө даана көрүнүп турат. Жана анын жанында кандын издери да тартылган. Окуя 14-күнү болуп аткан болсо, кечиндеси жабырлануучунун баласынын сөзүнүн айтымында жан жаган экен. Бирок ошо жан жаганына карабастан, ал издер кандын издери калган. Мына катыган кандын изи. Муну өзүбүзгө алабыз. Адамдын каны катыганда ушундай болуп калат. Бул биринчи деп коелу шарттуу түрдө. Андан кийин бул жерге дагы караңыздар. Экинчи. Андан соң бул жерде да даана кандын издери калган. Мына бул экинчи деп коелу. Мына жер менен аралашып катып, мына эгерде кол менен монтип эзе турган болсок, кан андай болот. Буну билген адамдар, эксперт, криминалисттер жакшы түшүнөт. Бул кийин ишке тиешеси бар болуп, далил катары бизге жардам бериши мүмкүн. Андыктан алып кое берели, зыяны тийбейт. Андан кийин бул ташка көңүл буруңуздарды суранат элем. Мына караңыздар, ташта мол кан катыган да. Андан соң таштын бетинде да
жакта да кандар турат, катыгандар. Бүгүн дагы бир рет кайталап коеюн. 22 апрель 2024 жыл. Арадан 6 күн өтсө дагы, бүгүн 6-чы күн аяктап атат. 5 күн деп кое берели, 5 күн бүтсө дагы кан ушундай катыганда сакталып калган. Кандын карагыла топурак менен таш менен аралашып катыган канына. Бул үчүнчү 3 жерден кандын катыгандарын алабыз. Андан соң таштын өзүн дагы алып атабыз. Мына караңыздар, мына таштын изи. Мен азыр монтип жылдырдым, ага чейин жылган эмес. Мына ондай турган. Ташты дагы мына ташта вот. Балким бул ушул таш менен ургандыр чыгат. Ичине сокку жеген деп атат. Соттук медициналык экспертизада ичине мокок буюм менен сокку жеген деп чыгып атат. Тупая травма живота деп. Балким ушу таш менен ургандыр, ким билет. Көрдүңөр, кандар түшүп кетип атат. Мындай кылалы. Таштан түшкөн кандарды бул жака салып коелу. Мына таза кан мына. Көрдүңүздөр да? Үч жерден кандын катыгандарын алдык. Ташты алдык. Андан соң дагы бир жагдай. Бул жакта арактын 2 бөтөлкөсү. Баласы тарткан сүрөтүндө ушу 2 бөтөлкө турган. Балким булар дагы пайдасы тийип калаттыр, булар дагы алабыз азыр. Биринчи бөтөлкө магнат аттуу арак экен. Буну болсо бул экинчи арактын бөтөлкөсү. Королевская деген бөтөлкө экен. Эки бөтөлкө. Таш. Ошондо жалпы эсеп менен
3 кичинекей башыкчада кандын катып калган, кандай десек, кандын катып калган заттарын алдык, ташты алдык, 2 арактын бөтөлкөлөрүн алдык жана 4-чү башкача айтканда нол жипти дагы алып кое берели. Мына көрдүңүздөр да, бул жип нол кичинекей таш менен, бул ташта дагы мына кандын изи бар экен. Ушу ташты кошкончо ташка ушундай бастырылган экен нол жип. Ташты дагы алып атабыз, жипти дагы алып атабыз. Таш салынган, чоң таш салынганга кичинекей таш, бул ташта да кандын изи бар экен. Анан мына сүрөткө чыгылган жиптин үзүндүсүн салып атабыз. Дагы бир ирет кайталап кетейин. Окуя болгон жерге тийиштүү кызматкерлер келип кароо жүргүзгөн. Жүргүзгөн учурда өздөрүнө тиешелүү болгон буюм, далилдерди алган болсо керек. Мен алардан кийин келип атам. Бүгүн 22 апрель 2024 жыл. Аталган иш боюнча кылмыш иши козголду. 130-чу береме менен жана кылмышка шектүү жаран азыр 74-жылкы жаран экен. Айылынын тургуну азыркы учурда табыла элек биздин акыркы маалыматтар боюнча. Буга чейин биз аны өзүбүз 20 апрель 2024 жылы Бишкек шаарынын Бөкөнбаева Панфилова көчөлөрүнүн кесилишинде көргөнбүз. Мен өз көзүм менен жабырлануучунун баласы менен биргеликте көргөнбүз. Азыркы учурда ал табыла элек. Ошол.